2026-2027 жаңы оқу жылында студенттерді жаңы атайын эс алуу бақ күтіп алат. Бұл Ақбұра дариясының жегінде құрылып жатқан тағырағы ел аузында студенттер шаарчасы деп аталған Юго-Восток аймағында құрылып жатат. Мұндағы негізгі өзгөчөлүктөр атайын амфитеатр, отырғыштар, балдар ойноо таянчалар, мындан сырткары түнкү жарыктандыруу системалары да каралган. Негизги өзгөчөлүгү бұл жайға келген эс алуучулардын коопсуздугу да каралып, коопсуздук камералары да орнотулган. Мындан сырткары атайын күзөт кызматы дагы иш алып барат. Ал жактан дагы ушул парк менен кошо ачылышы болот. Ал жерде да ушул атайын көчө китепканасы бар, атайын сахнасы бар. Ал жактан дагы түнкү жарык, жашылдандыруу, көрктөндүрүү эс алуучулар үчүн мыкты шарттар түзүлгөн. Анан эми ушул эки өздү туташтырган буга чейин көпүрөлөр жок болчу, билесиз. Чоң машина өткөн гана көпүрө болчу. Азыр жөө адамдар өтмөк, эки көпүрө курулуп атат. Бул жактагы ушу миңдеген үйлөр, бул жактагы көп кабаттуу студенттер менен ушу бир сонун байланышты түзгөн заманбап көпүрө менен паркты ушул эгемендик күнүнө карата пайдаланууга ачылууна мерчемде турабыз. Бұл эс алуу багы жалгыз Курман-Атак аймактык башкармалыктын жашоочулары үчүн эмес, Сулайманов аймактык башкармалыгы тагыраагы эл оозундагы Фрунзенский көчөсүнүн тургундары да келип эс ала алышат. Жалпысынан алганда 10 миңге жакын эс алуучуларды кабыл алууга мүмкүнчүлүгү жетет. Бул аймакта өзгөчө көрктөндүрүп, жашылдандырылып, жаңы бак тараптар отургузулган. Мындан сырткары эл сүйгөн гүл борбору дагы түзүлгөн. Ақбұра дариясынын жеги дал ушундай болгон темир тосмолор менен тосулуп, ар бир жарандын коопсуздугу өзгөчө каралган. Мен бүгүн сиздерге эс алуу бактарынын курулушу боюнча тизмектеп айтып берем. Күнү-түнү жакшы иштешет бизде. Мэрибиз дагы жакшы. Мына азыр мына тошуубузду карасаңар эле мусор байлап жаткан жер болчу. Азыр аябай жакшы. Кубанычтабыз, рахмат айтабыз кылгандарга. Мэрибизге рахмат. Эч кандай балдар дагы, баягы пенсионерлерге дагы окшо мүмкүнчүлүк болбогон, шарты да болбогон. Азыр өтө сонун болуп атат. Бар парк болуп атат. Кудай буйруса, бар элибиздин дагы маанайы жакшы, биздин дагы уже ниетибиз өтө жакшы, өтө кубанып атабыз, сүйүнүп атабыз, ачылышын күтүп атабыз. Дагы жакшы нерсе алдыда. Алгач эле Абакир уулу Төрөбек көчөсүндөгү бул жерди жакшы билсеңиз керек. Бул жер буга чейин гараждарга толуп, эскилиги жетип, каралбай калган аймак болчу. Мындагы гараждардын бардыгы толугу менен алынып, жергиликтүү жашоочулар үчүн ыңгайлуу эс алуу багын куруу чечими кабыл алынып, бүгүнкү күндө толугу менен бүткөрүлгөн. Азыркы тапта отургучтар орнотулуп, жакынкы күндөрү эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилмекчи. Учурда шаар аймагында бир эле учурда 7 локацияда ири сейил бактын курулушу жүрүп жатат. Алардын баарын эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берүү пландалууда. Ак Тилек кичи шаарчасында ал жерде дагы курулуш иштери жүрүүдө, ал дагы жакынкы убактарда ачылуу пландалууда. Ал жерде дагы велодорожка, эс алуу жайлар, воркаутинг зоналар каралган. Казымбекова көчөсүндө, Исхак Разаков көчөсүнөн Два прорабка чейин, аралыкка чейин курулууда. Ал жерде дагы иш кызуу жүрүүдө. Буга чейин шаар мэринин ишин баштаганынын 100 күндүгүнө карата калаанын ар кайсы аймактарында кароосуз калган бош жерлер жаңыланып, 10 жаңы заманбап сквер пайдаланууга берилген. Жалпысынан жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери 2,53 гектарды камтыган. Анда жөө адамдар өтүүчү тротуарлар төшөлүп, заманбап жарыктандыруу, отургучтар жана таштанды челектер орнотулду. Толбай Бурханбеков, Залхар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары. Ош шаарында 75 орунду жаңы бала бакчанын курулушуна мезгил кутусу салынды. Мектепке чейинки билим берүү мекемеси бирлешкен айылында курулат. Бул аймакта бала бакча үчүн жер тилкеси мындан 10 жыл мурун бөлүнгөнү менен каражаттын жетишсиздигинен улам курулуш иштери башталбай келген. Маселе элдик курултайда да көтөрүлгөн. Эми заманбап талаптарга ылайык жаңы имарат курулуп, кичинекей шаардыктар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Курулуштун негизги жалпы баасы 93 миллион, бирок сметалык баасы 87 миллион 340 миң сомду түзөт.
Кудайым буйруса, кийинки жылы жаңы окуу жылына 2027-2028 жаңы окуу жылына сентябрга эксплуатацияга пайдаланууга берүү планы коюлуп атат. Мен ойлойм, биздин мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгы бул планды аткарат. Курулуш иштери республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, бага 87 миллион сом бөлүнгөн. Мекеме 2 кабаттан туруп, жалпы аянты 1118 шарчы метрди түзөт. Долбоор 2027-2028 жаңы окуу жылына карата толук аяктап, пайдаланууга берилет. Азыр бизде котлован иши бүтүп, бетон фундамент башталып атат. Фундамент бүгүн буюрса биринчи бетонду алып, мына подушкасына куюп атабыз. Бетон маркасы 250 марка. Бул жерде проект иштелип бүткөндөн кийин биз проектти эме кылсак жакшы, баардыгы арматуралары, бетондору, сапаттуу материалдар каралган бүт баары. Ошо проекттегидей кылып баарын бүтүрүп, буюрса эмдиги жылы ушул малга июлдарга бүтүрүп беребиз. Жергиликтүү тургундардын айтымында буга чейин айылда чаккан жана эскирген жалгыз бала бакча иштеп келген. Мандан улам жаңы бала бакча болгон муктаждык күч болгон. Айрым ата-энелер балдарын 2-3 чакырым алыстыкта жайгашкан бала бакчаларга алып барып келишкен. Жашоочулар жаңы имараттын курулушу белгиленген мөөнөттө аяктап, пайдаланууга берилишин күтүшүүдө. Бул жаңы детсад түшүп атат. Бул өтө мурда элдин көйгөйл маселелерине өкмөткө, мэрияга чоң рахмат. Себеби бул чоң айыл болгону 400 кожолук айылда детсад, бир детсад бар эле. Айылдын көпчө тургундары, балдар, неберелери шаарга апарат эле. Мына көйгөйлүү маселе чечилди. Мамлекетке, мэрияга чоң рахмат. Балдар 2 километрге чейин шаардагы мына Хан Орду көчөсүндөгү Көкөм бей көчөлөрүнөн детсадка барат эле. Учурда Ош шаарында жалпы 70 мамлекеттик жана 72 менчик бала бакча иштейт. Аларда 130 миңге жакын бала тарбияланууда. Мындан тышкары шаарда 5ке жакын мектепке чейинки билим берүү мекемеси курулуп жатат. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттин эсебинен бир катар бала бакчалар капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Натыйжада калаада бала бакча болгон муктаждык 45% чейин чечилген. Толбай Бурханбеков, Тейит Телебалдиев, Ош ТВ жаңылыктары. Баткен районунда аты менен көпүрөдөн өтүп баратып, Кожашкан дарыясына агып кеткен 48 жаштагы киши изделип жатат. Окуя 10 августта Чоңкара айылында болгон. Бүгүн издөө иштерине 52 адам тартылды. Дарыянын аймагын 3 дрон дагы издеп жатат. Жергиликтүүлөр аттын тарыпы табылгандыгын маалымдашты. 9 августта Бакай Ата районунун Бешкөл өзүнүнөн 97 кой сууга агып кетти. Бул тууралуу күбөлөр маалымдашты. Маалыматка караганда чабан койлорду жайыттан айдап келе жаткан учурда суудагы айлампага түшүп кеткен. Анда койлор тумчугуп өлгөн, малчы дагы аларды куткарам деп секирген. Өзү дагы сууга тумчугуп калган учурда башка малчылар келип аны куткарып калышкан. Ал эми акимчиликтин маалыматы боюнча бул малдар Өзгөрүш айылынын тургундарыныкы болгон. Корумду чокусунда дайынсыз жоголгон альпинисттерди издөөгө тартылган тиги учак 12 августта коюу тумандын айынан 5500 метрден жогору көтөрүлө алган эмес. Бул тууралуу издөө куткаруу тобунун катышуучусу Александр Семернов маалымдады. Ал издөө иштери жүрүп жаткан бул жолду аймак 2 жана 3 базалык лагердин ортосунда жайгашканын, бирок бул тилкени азырынча эч ким көрө электигин тактады. Анын айтымында биринчи лагердин жогору жагынан аркандар табылган, бирок текшерүүдөн кийин алар дайынсыз жоголгон топко тиешеси экендиги аныкталган. Семернов эртең менен аба ырайы жакшырса дагы учушарын кошумчалаган. Кыргызстанда акушер-гинеколог дарыгерлери жетишсиз, айрыкча элетте маселе курч бойдон калууда. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Бакытбек Кадыралиев маалымдады. Анын айтымында өлкөдө акушер-гинеколог дарыгерлер менен камсыз болуу көрсөткүчү 8000 кишиге бир дарыгер туура келет. Айрыкча Ысык көл жана Нарын областарында адистер тартыш болуп жатат. 10.000 калкка 0,4. Бул деген 25.000 кишиге бир дарыгер туура келет дегенди билдирет. Таласта 0,6, 16.000 кишиге бир дарыгер. Жалал-Абад, Ош жана Чүй областарында 0,8, 12.000 кишиге бир дарыгер туура келет. Баткен облусунда 1,1, 9.000 кишиге бир дарыгер, Ош шаарында 1,0, 10.000 кишиге бир дарыгер туура келет дегенди түшүндүрөт. Бакытбек Кадыралиев адистерди даярдоо, бүтүрүүчүлөрдү аймактарга бөлүштүрүү, медицина кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу, эмгек шарттарын жакшыртуу иштери жүрүп жаткандыгын айткан. Кыргызстанда дарыгерлердин тартыштыгын айлыктын төмөндүгүнө жана элетте шарттын жоктугу менен байланыштырып келишкен. Буга чейин аймактарга барган бир катар жаш адистер ал жерде шарттын жоктугунан жумуштарын таштап кетүүгө аргасыз болгондорун айтып чыгышкан.
Башкы прокуратура Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы тарабынан дары-дармектерди жана медицина буюмдарды сатып алууда 138 миллион сомго жакын мыйзам бузууну аныктады. Анда 2024-2026 жылдары айрым сатып алуулар медициналык мекемелердин чыныгы муктаждыгы эске алынбай ишке ашырылган. Натыйжада жалпы баасы 74 миллион сомдук 60 аталыштагы дары-дармектин жарыктуулук мөөнөтү өтүп кеткендиги маалым болгон. Мындан тышкары саламаттыкты сактоо уюмдарынын тиешелүү өтүнүчтөрү жок эле медициналык буюмдардын ири партиясы сатылып алынып, 63,8 миллион сомдон ашык суммадагы продукция жараксыз болуп чыккан деп айтылат маалыматта. Башкы прокуратура бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш ишин козгоп, учурда тергөө амалдарын жүргүзүп жатат. Кыргызстан электромобилдерди чыгаруучу завод ачууга даярданып жатат. Бул тууралуу экономика министрлиги маалымдады. Аталган өндүрүш Чүй облусунда 15 гектар жер тилкесине жайгаштырылып, алгачкы этапта унаалар ири түйүндү чогултуу ыкмасы менен чыгарылат. Кийинчерээк майда түйүндү чогултууга жана толук өндүрүш циклине өтүп, тетиктерди өзүбүздөн өндүрүү каралган. Завод жылына 10 миңге чейин автоунаа чыгарууну пландап, жана алгачкы этапта 100 адам жумуш менен камсыз болот. Министрликтин маалыматына ылайык ишкана чыгарган товарлар ички рынокко сатылат жана Борбор Азия, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерге экспорттолот. Ишкана үстү-өзөгү жылдын сентябрь айында ишке кирет деп күтүлүп жатат. Долбоор толугу менен демилгечинин жеке каражатынын эсебинен каржыланып, мамлекет ага жер ажыратып берген. Бул ата мекендик машина куруу тармагын өнүктүрүү, экспорттук дараметти жогорулатууга багытталат деп жазылат маалыматта. 1 сентябрдан тартып күйүүчү майлоочу май, алкоголь жана тамеки продукциялары менен иштеген компаниялар үчүн электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз колдонулбайт. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы маалымдады. Маалымдагандай, алардын ордуна ЭК коду менен электрондук эсеп фактурасы киргизилип, аталган товар боюнча бардык операцияларды тарыйсоо үчүн бирдиктүү документ болот. Жаңы модуль толук кандуу ишке киргенге чейин эскиси колдонулат. Андагы жаңы системага толук өтүү үчүн так датасы пилоттук этап аяктагандан кийин белгилүү болот. Ошондой эле 1 сентябрдан тарта ЭФ2 мунайга жана мунай заттарына, ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин бекиткен тизмесине кирген айрым товарларга карата иштей баштайт. Алардын арасында муздаткыч жана тоңдургуч жабдуулары, кир жуучу машиналар жана теле берүү сигналдарын кабыл алуучу аппаратуралар кирет. Салык кызматы ишкерлерди ЭФ2 модулун сыноого катышып, аны өркүндөтүү боюнча сунуштарын берүүгө чакырат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата маданий иш-чаралардын көбүнө көрүүчүлөр акы төлөп киришет. Бул тууралуу Маданият министри Мирбек Мамбеталиев маалымдаган. Анын айтымында Бостыридеги Рух Ордо, Дордой Нолмат маданий борборунда жана Ат майданда өткөн концерттер менен Көк бөрү жана Көк бардын финалына билеттер 1000 сомдон сатылгандыгын билдирген. Жыйынтыктоочу салтанатка көрүүчүлөр 1000 сомдон 5000 сомго чейин төлөп кирет. Маданий иш-чаралар Бишкек аренада Курманжан Датка этнографиялык музейинде дагы өтөрү белгилүү болгон. Ал эми Кырчын этно шаарчасына кирүү акысыз, ал жерге 500дөй үй тегилип, 7 облустун ар бирине өзүнчө орун берилет. Министрлик шаарчанын курулушуна башында 200 миллион сом каралганын, кийин 50 миллион сом кошумча бөлүнгөндүгүн билдирген.